Вообще мындай оюнду токтотуш керек. Кыргыз элиме ушинтип кайрылат элем. Токтоткула мындай оюнду. Вообще ойнобогула. Бүт элге кайрылам мен. Эч кимге ойнобогула. Бул оюн деген алдамай оюн. Мунун аягы жок. Башы алат, аягы калат. Ушундай айымдарды Кудай жазасын берсин деп тилейм. Мындан ары ушундай оюндар вообще тыйылып, жок болуп, жоюлуп кетсе экен деп тилейм. Акчабызды кайтарып берип эле, тиги бизге окшогон бүт эле немебиз да кембагал үйлөрдөн ошон үчүн оокат деп жанталаштык да. Бир эме оокат алып алалы депчи. Ушул. Аферисттердин. Кандай эле давлениеси көтөрүлүп, акча жегендер көтөрүлүп. Ооруп калган имиш, давлениеси көтөрүлүп, больницага барат имиш. Алдыда кашты бул кайра. Ушул Асыл айымдар деген оюн чыккан былтыртан бери. Ушул оюнда ойнодук 360 сомдон салып. Ошо менен биздин астыбыздагылар толук жакшы эле группа толуп аткан, анан кийин мунун башы алып кетти. Биз ошо өзүбүздүн группабызды толтуралы деп жазыла бердик. Ошо менен көп жазылдык. Көп жазылып астыбыз 88 жазылгандар бар. Ошентип эң артында Чынара деген ойноткон бул оюнду, Асыл айымды. Чынара деген башында сүйлөдү. Мен деген если ойнобойм десеңер, фонддо акча бар. Ошол фонддо 400 000 бар. 400 000 акчадан мен кайрып берем ойнобогондорду. Буюм десе буюм кайрып берем деди. Ойнойм дегендер ойной берсин депчи. Ошо менен биз мунун аягын түшүндүк, башында түшүнбөстүк кылып кирдик. Бул деген 360 сом салып 3000дин буюмун алат экен. Бул деген мунун аягы жок экен бул оюндунчу. Бул оюндун аягы жок экен, иши кылып алдамай оюн экен, мошенствонун оюну экен. Ошону эми түшүнүп, биз деген акчабызды кайрып бер десек, бул Чынара деген телефонго да, группага да кирбейт, связка да чыкпайт, жазсак да жооп бербейт, кайрып да бербейт акчабызды, же буюм бербейт. Ошо менен биз ушу акчабызга күйүп, ушундай эмеге келдик. Чынара менен жанагы кимди? Махабатты эмеге заявление жазып, ушундай эмеге беришке туура келди биздикичи. Эми биздин ушу жазганыбыз биздин акчабызды кайрып берсин деп атабыз. Өзүбүздүн эле салган акчабызды кайрып берсин деп атабыз да. Биз анын лишний акчасынын кереги жок бизге. Өзүбүздүн эле тер мээнетибиз менен тапкан акчабызды кайрып берсин. Бул жерде пенсионерлер да салып, бир пенсионер болсо баласы инвалид экен. Ошо акчага ошо салып, ошо ойноп, мен ошо инвалидный коляска алсам деп салган экен да. Ал ije күйүп атат, ал ошо баласы ооруп келе албай калды. Ошол бизге айтып атат, мына мени да айтып койгула. Мен да ушинтип коляска алайын инвалидный деп ушинтип ойногом. Мен ошого жетпей калдым. Чыга албай атам. Үйдө оорукчал балам менен отурам үйдө депчи. Берде оорукчал аялдар да бар. Ушул оюндан давлениясы көтөрүлүп, жүрөктөрү оорукчал болуп, лечение алып аткандар бар. Жалаң ушул оюндун азабын, акчаны салып коюп, азабын тартып, кантип алам бул акчаны? Кандай кылып алышым керек деп ойлонуп атып, оорукчал болгондор бар. Ошондой, мынакей ушунча аялдар ушу күйүп отурат. Бул жерде көп Таластан бар, Оштон бар, Нарындан бар, Жумгалдан бар, Карабалтадан бар, Бишкектен бар. Бүт райондон ойногон оюндар. Ошондо ушундай акыбалга келип атабыз биз. Ошон үчүн. Канча сом салдыңыз эле сиз, например? Мен мисал үчүн 20 000 салдым. Ошол оюнга улам группаны толтуралы деп. Биякта мына азыр өстөр айтып берет канча салгандары. Менден да көп салгандар бар. Ошол өзүбүздүн акчабызды кайрып берсин. Канча убакыт болду ошол акчаны? Ошол мына жарым жыл болду. Бул Чынара деген улам кайрып берем акчаңарды, кайтарым берем, улам алдап келет, бул айда берем, тигил айда берем, улам алдайт бизди. Ошо менен алданып отуруп, мына жарым жылдан өтүп калды. Ушунтип алданып келатканыбызгачы. Ушундай алданып чыккенин билген эмессиздер да башында? Биз башында бул Чынара сүйлөгөндө мынтип сүйлөгөн.
Документин телефонго жөнөткөн WhatsAppка, сертификатым бар. Бул документация через өкмөт аркылуу мына 3 жылга договор түзүп, ушундай оюн ойнотуп атам депчи. Анан кийин биз ишендик. Бул раз анда ойнотуп атса, бул оюн чын экен депчи. Анан кийин коркпой ойной бергиле. Бул деген ашар түрүндө толот бул оюн деди. Силер киши издеп кыйналбайсыңар депчи. Мисалы үчүн ошондо биз деген 20-30 жолу жазылсак, 20-30 группа болот экен. 53 жолу жазылса, 53 группа ачылат экен. 53 группага 477 киши жазышыбыз керек экен. Ал кишилерди каяктан табабыз? Башында алып кетип калышты да, кийин уже эч ким чыкпай калды, эч ким жазылбай калды. Баары эле түшүндү да уже бул алдамай оюн экен депчи. Жок, сиз бул жака акча салдым 20 000 сомдой деп атпайсызбы? Деги эле бул оюндан пайда көргөн жоксуздар, бир тыйын пайда. Эчтеке бир да финиш алган жок. Сала бердик, группалар толуп кетсин деп. Бул оюндан пайда көрүп аткандар да көп экен го. Пайда көрүп алгандар да бар. Жана бир жолу жазылып 3000 сомдун буюмун алгандар бар. Анан бул жерде деле Чынара мынтип айтты да, бир жолу финиш алгандарды бербейм деп баягы эметип алдап бизди ушинтип айтты да. Бирок ошо финиш алгандардан эч ким келген жок. Бирок бир жолу, эки жолу финиш алган адам бар эмедечи, келбегендерчи. 50 жолу, 60 жолу жазылып, 2 жолу финиш алгандар келбей атат. Потому что эмне үчүн бербейм деди алчы. Эми ал деле алданып атат. Эки финиши 6000 болсо, ошондо 50 жолу жазылса, бир 19 000 жазылып атпайбы, наржанды дагы калып атпайбы акчасычы. Ошону бербейм деп койду. Алар келген жок. Байланышка чыкпайт абы, эмне деп атат деги? Ким? Ошол Асылайымдын жетекчиси. Түк байланышка чыкпады. Биз личкасына да чыгып жаздык, номерин да таап жаздык, чалдык. Түк байланышка чыкпады, жооп бербеди. Окуйт да жооп бербейт, окуйт да жооп бербейт. И даже товар алып келгенде да аялдар барып, мен барган жокмун, баргандар барып, бизге кайтарын бер деп чыгышты. Кайтарын бер десе, мен деген только эме финиш таратам, мен деген эчтеке кыла албайм, мен кайтарымды мен билбейм деп чыкты эң артындачы. Анан биз ойлодук, анда бул кайтарымды билбесе, финишле таратса, значит, мунун өйдө жагында да бар анда, значит, мун жетектеген депчи. Анан тураштырып, териштирип отурсак, мунун ушул эле главный Чынара экен. Кыргыз элине эмне деп кайрылат элеңиз? Азыр Элиза айым деген да чыгып атат. Ошону менен мен кыргыз элине кайрылат элем. Мына азыр деген ушундай ссылкалар толуп кетти. Элиза деген да чыгып атат. Элиза деген группанын да аягы жок. Дагы группалар чыгып атат. Бул группанын баарынын аягы жок. Башында алат, элге көрүнүп, алдым, мынакей иштеп атабыз, алып атабыз деп элге көрүнөт, элди азгырат, элди ушул оюнга ойнонсун деп киргизет. Вообще мындай оюнду токтотуш керек. Кыргыз элиме ушинтип кайрылат элем. Токтоткула мындай оюнду, вообще ойнобогула. Бүт элге кайрылам мен. Эч кимге ойнобогула. Бул оюн деген алдамай оюн. Мунун аягы жок. Башы алат, аягы калат. 28 жолу катталгам. Каяктан турган? Кара Балта шаарынан болом. Анан кийин бул оюндун башында бизди 360 сом менен жазыласың. Канча көбүрөөк салсаң бул оюнга ошончо чоң буюмдардын ээси болосуң деп ушундай жакшы мотивация беришкен да. Анан биз чындап эле ушундай буюмдарды алат экенбиз деп ошончолук ишенип ушул оюнга. Башкага ишенген эмес. Мен мындай оюндарга деле өзүм негизи ишенбейм да. Анан буга эмне болуп ушу алданып биринчи 3 финишке жазылдым да, аркасынан кайра да жазылып алдым да көп эле. Анан кийин мында мен королевский мебель алам дегем да, спальный алайын деп. Анан кийин мун баш аягы жок экен да, канча жолу эме кылып элдерди жаздырам, антем мынтем деп бул эмеде ссылка таркатмай экен, эң главный эмеси ссылка таркатмай, анан кийин элдерди чакырмай деген. Биз рекламага да бердик, андан да толук чыккан жок. Группага эч ким кишилер кирбей калды, биздин оюнубуз токтоп калды. Биз сурадык, кайтарым түрүндө берилет деп айтылган да башында. Кайтарым биз ойнобойбуз деп отказ кылгандан кийин кайтарым берилет дегенден кайтарымды сурасак, бизге эмнегедир чалсак телефон албайт, жазсак вообще ответ жок. Ошондой кылып вообще бизди алдап да. Мен 10 000ден ашык акча салдым оюнгачы. Мен мындай бар деп айтылган да 3 жылдык кепилдиги бар деп.
3 жылдык кепилдиги бар деп айтылган да башынан. берет Бирок да, биз айтып көргөн койсо эмеспиз экен. действительно. Мен жастырган эже жакшы эле тааныш, жакшы эле мындай алдабаган эле эже болчу да. Анан мен ошонун аркасынан буюм терим алып алам деп эле эми аял киши очкосүрөк келет экенбиз да, ошого ишенип алып эле жазып алгам. Бирок эмнегедир жыйынтык чыккан жок. Элдердин баары эле ыйлактап группада жүрүп биздин акчабызды бербей атат, тинтип атат, мынтип атат дегенди көрүп деле биз өзүбүз жазып алдык да. Эмнегедир бир азгырык болду ушул. Булар деле бир чети берип аткан немелерин, ссылкаларын жөнөтүп эле жанагындай видео отчетторун берип эле ошентип туруп алышты. Эмнегедир ошентип байланып кирип алдык да. Бирок канча кишилер менен уруштук ушул группанын ичиндечи, канча кишилер бизге наразы болуп, ушунча киши топтойбуз, бияка барабыз деп канча жерлерге Белый домго бардык, ГКМКга бардык, арыз жазыпчы. Ушул жерге келдик, мына Свердловский ровдуга. Ушинтип атышып, бүгүн кармап келишти ушул аферист айымдачы. Ушундай оюндарды вообще токтотуп жабышса, Элиза деле ушундай эле система менен иштеген айым экен негизичи. Ушундай оюндарга вообще эле тыюу салышса, ушу Кыргызстанда вообще мындай алдамай болбосо жакшы эле болот эле. Анткени мен личкама чыгышып, канча картаң кемпирлер ыйламсырап, ушундай алып кызым, ушундай эми сен баштап группаларды топтоп, элдерди топтоп ушундай жерлерге алып барып, арыз жазып атыптырсың. Аягына чейин чыга көр, биз да сенин аркаңан алып калалык деп эме кылышты да. Аябай ушул мага ишенишкендерине ошол эжелерге рахматымды айтам. Ушинтип бүгүн ушундай аферист айымдар кармалып атат. Элдин алдында ушу эми үмүттөнөбүз, ошо салган акчабызды эле кайтарып берсе депчи. Ушунчалык настроениябыз бузулуп, канча нерв болдук ушул оюндан. Канча кишилер ооруп табышты. Көздөрүнөн давление болуп, жүрөгүнөн ооруп, ушундай микроинсульт алып жаткандар канча менден суранышты, личкама чыгып алыпчы. Ушундай айымды мен көргөн эмесмин. Ташпоор энеси жок энеке, энеси жок айым экен да. Ушундай айымдарды Кудай жазасын берсин деп тилейм. Мындан ары ушундай оюндар вообще тыйылып, жок болуп, жоюлуп кетсе экен деп тилейм. Мен сөзүм болду, ошол бир гана кыргызстандыктарга кааларым, ушундай оюндарга аялдар алданбаңыздар. Ушундай азап тартып, ушунун жыйынтыгына жеткенче аябай кыйналдык. Действительно аябай кыйналдык. Эми мындан аркыда аялдар акылдуураак бололук, мындай оюндарга ишенбейлик. Мындай оюндар алдамчы оюндар экен. Андан кийин андан сырткары да соттолушун каалайсыздарбы? Саламатсыздарбы, менин атым Аида. Мен да ушул оюнга катышып алданып отурам. Албетте соттолуш керек да, мындай кылган кылыгы үчүн жооп бериш керек да. Ошол үмүт менен ушул жерге келип отурабыз, ошого бир чара көрүп береби деген максатта келип отурабыз. Мынакей мен ал эмести канча жолу катталганымды деле билбейм, чеги жок. Өзүмдүн апам, эжем, жеңем, кызым, сиңдим, кудагыйым дегиле койчу кошунам, болгон коллегаларым, тааныштарым деп болгон баарын каттаткам да, болгон тааныш билиштердин баарын. Сиз каттаткансыз? Мен каттаткам, анан бул жерде деген ошо мен каттатып, кээ бирөөнүн тиги жакындарымдын акчасын өзүм төлөгөм да. Ошол чектеримди өзүм эметип келип отурам. Эми ошол эле мен тилегим. Акчабызды кайтарып берип эле, тиги бизге окшогон бүт эле немебиз да, кем багалуу үйлөрдөн ошон үчүн оокат деп жанталаштык да. Бир эме оокат алып алалы депчи. Көрсө бул деген арам оокат экен, болбойт экен, жоюлушун каалайм мен деле. Болгон ушундай эменин баары жоюлса экен, кереги жок, баары бир арам оокат.